Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар. Бүгін болсо силер менен бир жаңылык жана бир эскертүү. Жаңылыктардан болсо 21 октябрдан тартып Россия Федерациясына учуп келатканда ПЦР тест биздин мекендештерге тапшыруу кереги жок. Муну болсо 20 октябрда Анна Попова Роспотребнадзордун жетекчиси кол койду. Ошонун негизинде ПЦР тести бардык чет элдик жарандарга Россияга учуп келатканда кереги жок. Машина менен келатканда да кереги жок, самолет менен келатканда да кереги жок. Бул бир аз болсо дагы биздин кыргыз мекендештерге жеңилдик. Экинчи болсо бул эскертүү барыңарга белгилүү болгондой 29 декабрдан тартып Сахаровага барып, многофункциональный миграционный центр Сахарова барып медосвидетельствование өтүш керек болчу. Ошону болсо 29 декабрга чейин келген мекендештер өтпөйт эле. Эми закон өзгөртүлгөн, эми өтүш керек, сөзсүз түрдө мекендештер. Ошон үчүн 29 декабрга чейин эгерде силер Россия Федерациясынын территориясына келсеңиздер, анда ушу жаңы жылдын аягына чейин, тактап айтканда январдын 10-на чейин 2023 барып туруп сөзсүз түрдө ошол медосвидетельствование өтүп коюшуңуз керек. Бул мыйзам. Ошону унутпай, сөзсүз түрдө дагы бир жолу эскертип атабыз. Мындан кийин дагы 1-2 жолу эскертебиз. Бирок мекендештер декабрь айы ал жерде киши көп болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр эч ким жоктоо, очередь жоктоо барып туруп тапшырып, ошонун баарын өтүп алгыла. Ал силерге 1 жылга берилет медосвидетельствование. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.